Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун 11 январдагы сотунда Улуттук илимдер академиясынан, жогорку окуу жайлардан, юстиция министрлигинен тартылган эксперттер суралды. Аскарбеков соттук териштирүү калыс болбой жатат деп билдирди. Анын айтымында былтыркы митингдеги сөздөрдү талдаган эки эксперттин бийликти күч менен басып алууга чакырык байкалбайт деген билдирүүсүнөн ишти караган судья көңүл бурган жок. Буга адвокат нааразылык билдирип, судьяга ишенбестик көрсөттү. Сот бул өтүнүштү четке кагып, кайрадан адвокаттын өзүнө чара көрүү боюнча юстиция министрлигине арыз менен кайрыла турган болду. Караколдо массалык мушташка катышкандардын ар бирине 1,5 миң сомдон айып пул салынып, 8 саат коомдук жумушка кесилишти. Бул тууралуу бүгүн 12 январда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, бүгүн Каракол шаардык соту Каракол шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан жөнөтүлгөн ишти карап, чечим чыгарган. Ага ылайык Караколдо массалык мушташка катышкандардын ичинен жалпы 6 адам административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 364 беренеси майда бейбаштык боюнча күнөөлүү деп табылып, ар бирине 1,5 миң сомдон айып салган. Ошондой эле 8 сааттык коомдук жумушка кесилишкен. Айта кетсек, окуя 5 январда Каракол шаарында катталган. Анда ижарага берилген ылыжанын айынан жергиликтүү тургундар арасында түшүнбөстүк чыгып, эки тарап мушташа кетишкен. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, эки тарап бири-бирин тааныгандыктан ошол эле жерден элдешип, маселени чечип алышкан. Бишкек-Ош жолунда жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө киргизилген чектөө бүгүн эртең менен саат 8:00 тарта алынды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кечээ 11 январда Жайыл районундагы Сосновка постунда түшкү саат 12:00 кийин тыгындардын алдын алуу жана жолдорду тазалоо зарылчылыгынан улам оор жүк ташуучу чоң автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизилген болчу. Синоптиктердин маалыматына караганда, 12 январдан 16 январга чейин туруксуз аба ырайы сакталып турат. 12 январда көпчүлүк аймактарда кар жайт, кээ бир райондордо катуу жайт. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күртүүсү күтүлөт.